коомдо укуктук чыр-чатактарды ыйгарым укуктуу органдардын жардамысыз медиация аркылуу чечсе болот. Үй бүлөлүк, жарандык, эмгек жана кылмыш мамилелериндеги укуктук талаш-тартыштарды мыйзамдуу түрдө медиатордун жардамы менен чечүү жолу бар. 2017-жылы медиация жөнүндө мыйзам кабыл алынып, ал Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинде, Кылмыш жаза процессуалдык кодексинде жана жазык аткаруу кодексинде белгиленген. Ал эми 2018-40 жылдарга Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында медиация институтун өнүктүрүү сот системасына жүктөмдүн жеңилдөөсүн алып келет деп көрсөтүлгөн. Учурдагы өлкөдө медиация практикасы жана анын иштөө тартиби тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттиги жогорку мектебинин окутуучусу, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун экс судьясы Курбанова Чынара Жалиловна айтып берет. Медиация сот системасы аркылуу алгылыктуу иш чаралары менен ишке ашырылып келет. Себеби Кыргыз Республикасынын Жогорку соту менен улуттук медиация борборунун ортосундагы түзүлгөн меморандумдун негизинде. Эмне үчүн сот системасы аркылуу медиация ишке ашырылып атат? Анын себеби медиация жөнүндө маалыматты соттор аркылуу тараптарга жеткирүү эң кыска жол болуп эсептелинет. Ал эми элдин баарын медиация жөнүндө маалымат жеткирүү улуттук медиация борборуна жана медиаторлордун республикалык коомдоштугуна дагы жеткирүү өтө кыйын болуп атат. Себеби алар каражаттары дагы жок. Медиация жолдо болсо медиатор уюштурат. Медиатор уюштурууда бул медиация жол жобосундагы 3 баскычты бирдей алып барууга милдеттүү. Медиацияда 3 баскыч, биринчи баскыч бул медиацияга даярдоо, бул медиатор менен милдеттүү түрдө маалыматтык жолугушуу деп аталат. Ошол жолугушууда медиатор медиациянын маңызын жана принциптерин түшүндүрүп берет. Ал түшүндүрүлгөндөн кийин тараптар өздөрү чечишет. Медиацияда калышат же болбосо кайрадан соттук процесске кеттигүү жөнүндө. Эгерде кала турган болсо медиацияда, анда тараптар менен медиатордун ортосунда медиация жол жобосун колдонуу жөнүндөгү келишим түзүлөт. Ошол келишимде бардык шарттар жазылат. Ал келишим сотко тараптар алып барып бергенде, сот ошол келишимдин негизинде каралып жаткан жарандык ишти токтотуп турууга негиз болот. Ал келишим түзүлгөндөн кийин тараптар менен сүйлөшүлүп, экинчи баскычка өтүлүп, ал экинчи баскыч бул медиациянын жол жобосун өзүн өткөрүү. Ал бир нече этаптардан турат. Ошол этаптарда медиатор медиациянын маңызын жана принциптерин дагы бир түшүндүргөндөн кийин, алар ошол медиацияда карай турган кандай көйгөйлөрү бар экенин, кайсы темаларды караганга калгандыктары жөнүндө маалымат алгандан кийин структура түзүп алып, кайсыл маселени биринчи чечүү боюнча ар бир маселени чечкенден кийин кичинекей өздөрүнүн жетишкендиктерин аныктап отуруп, сотто бир маселе коюлган болсо, ал эми медиацияда 4-5 маселени чечип, ошол 4-5 маселе боюнча медиациялык макулдашууга жетишүү мүмкүнчүлүк бар. Бул деген соттордун жүктөөнүн азайтууга жетишүү деп эсептелинет. Медиациянын 3-чү баскычы бул жыйынтыктоо. Жыйынтыктоодо медиациялык макулдашуу менен бүтүшү мүмкүн, же болбосо медиация жүргүзүлүп жаткан кезде кайсыл бир тарапка же эки тарапка же медиаторго ушул медиация жол жобосу туура эмес деп эсептешсе, анда токтотушат дагы, тараптар сотко кайра кетет.
Ал эми медиациялык макулдашууга жетишкен болушса, анда медиатор жетишилген макулдашуу боюнча шарттардын аткарылышын 3 айлык мөөнөттө мониторинг этип, ал кайсыл пункттары аткарылып, кайсынысы аткарылбаганын контролдоп турат. Ушул 3 баскыч медиатор үчүн өтө маанилүү, себеби ошол кезде тараптар өз ыктыяры менен жетишкендиктерди макулдашууну өз ыктыяры менен аткаруу каралган. Пайдалана албай турган шарттарды айтып кетсек, ал ошол талаш тартыштагы эки тараптын бири-бирине уже касташуу кезегине жетип калгандыгы. Себеби алар касташууга жеткен кезде бирин-бири угушпайт и кызматташууга барышпайт. Медиация жөнүндө айтып жатып, жарандык процесстеги медиацияда судьянын ролун айта кетиш керек. Судьянын ролу тараптарды жарашууга көмөктөшүүсү милдеттендирилген. Бул жарашууну судья өзүнүн укугун пайдаланып, ошол эле териштирүүгө даярдоо стадиясында медиатордун милдеттүү маалыматтык жолугушууга жөнөтсө, тараптар барып ал жерден жарашууга жетишүүсү мүмкүн. Же болбосо экинчи жол бул медиациянын техникаларын колдонуу менен сот процессинде судья өзү жараштырууга жетишүүсү. Эки жол менен судья өзүнүн укуктарын ишке ашыра алат. Ал эми медиатордун ролун айтып кетсек, медиатор судья жөнөткөн тараптарды ошол медиация жол жобосун туура түшүндүрүп, алардын принциптерине макул болгондон кийин аларды жол жобо менен жарашуу макулдашуусуна жеткирүүгө өз аракети менен эки тарапка тең жардам көрсөтөт. Судьялар тараптарды милдеттүү маалыматтык жолугушууга жөнөткөндө медиаторлорго жиберет. Ар бир райондо медиаторлордун тизмеги бар. Ал тизмек медиаторлордун республикалык коомдоштугунун сайтында илинген. Медиаторду кимди тааныйбыз? Медиатор бул мыйзамдын талабы боюнча медиация жөнүндө мыйзамдын талаптарына жооп берүүчү, медиацияны жүргүзүүдө тараптарга жардам көрсөтүүчү көз карандысыз жеке адам болуп эсептелинет. Ал медиатор болуш үчүн 25 жаш курактан өткөн болушу керек. Жогорку билими бар болушу керек. Бул жерде жогорку билим деп юридикалык гана билимде эмес, ар кандай билим болушу мүмкүн. Жогорку билимде. Медиация боюнча кошумча билим алуунун жыйынтыгы боюнча сертификат алган болуш керек. Жана ал сертификатты алгандан кийин республикалык медиаторлордун коомдоштугу тарабынан берилүүчү күбөлүктү алган адам медиатор болуп эсептелинет. Ал эми медиатор болбогон 3 шарт бар. Бул биринчиден мамлекеттик же муниципалдык кызматчы медиатор болуп албайт. Экинчиден аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелүү деп таанылган адам медиатор болуп албайт. Үчүнчү талап бул соттуулугу мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган же алынбаган адам. Ушул 3 шартта медиатор болуп, медиатордун окуусун да окуп бүтө албайт, сертификат ала албайт жана күбөлүктү ала албайт. Ошондой эле келбөөчү судья медиатор боло алышпайт. Медиация сот системасына тийгизген таасири өтө маанилүү болуп келе жатат. Себеби 17-18 жылдардан бери медиаторлор
иштеп өздөрүнүн аракети менен азыркы кезде мыйзамдын жаңы редакциясына жеткирилип атат. Ал жаңы редакция боюнча сотко чейинки медиативдик жолугушууларды ишке ашыруу. Бул деген медиаторлор эми сотко чейинки тартипти ишке ашырса, анда сот системасына баруучу долбоорлордун көбү азаят деп эсептейбиз. Себеби мына азыркы сот системасында каралып жаткан иштердин көбү 80% деп айтсак болот, үй бүлөлүк талаш тартыштар. Ошол үй бүлөлүк талаш тартыштар боюнча, экономикалык талаш тартыштар боюнча жана эмгек талаш тартыштары боюнча досудебный порядок урегулирования деп атабыз. Сотко чейинки медиация аркылуу, анан ал медиацияда калбаган кезде гана сотко иштер бара турган болуп чечилип жатат. Азыркы мезгилде бул жаңы мыйзамдын проектиси, долбоору юстиция министрлигинде даярдалууда. Таасири ушул сот системасындагы судьялардын жүктөмүн азайтуу. Себеби жүктөм азыркы кезде аябай көп болгондугуна байланыштуу соттор, судьялар өзүнө бөлүнүп берилген иштерди терең изилдеп, терең кароого убактысы да жок болуп атат, жүктөмдүн көптүгүнө байланыштуу. Ошондуктан жүктөм азайса, алар төмөндөсө, значит, демек судьянын караган иштеринин сапаты жогорулайт деген ойдобуз. Медиаторлор өздөрүнүн аракеттери менен ушул соттордун жүктөмүн азайтып, алардын сапатын жогорулатканга жардам берүүгө далалат кылып аракеттенип келишет.